Өлкөдөгү бардык медициналык мекемелердин жетекчилери бир жылдык иштин жыйынтыгын бетме-бет отуруп жыйынтыктады. Өткөн жылы саламаттык сактоо тармагында урунтуу окуялар менен бирге ийгиликтер да болуптур. Былтыр министрликтин 8 коллегиялык жыйыны болгон. Коллегиянын чечими менен өз милдеттерин так аткарбаган 3 медициналык мекеменин жетекчиси кызматтан алынган жана ден соолукту чыңдоочу 31 мекеменин жетекчилерине сөгүш берилген. Ограниченный режим, ограниченное питание. Бир жагынан дарыгерлер кызматтан алынса, экинчи жагынан алардын саны суюлууда. Баткен облусу учурда 100дөй дарыгерге муктаж. Ак халатчандардын жетишсиздигинен облус элинин 30% медициналык жардамсыз калууда. Ошондой эле каза болгон аялдардын 50% төрөттөн улам болууда. Дарыгерлер жетпеген жерге биз жанагы көптөн бери иштеп жүргөн фельдшерлер бар. Айылдарда жанагы фельдшер акушерлик пункттарда иштеп жүргөндөр бар. Жарым миллионго жакын калкы бар Баткен облусунда учурда 700дөн ашуун гана дарыгер бар. Буга себеп бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү сыртка чыгып кетип жаткандыгында. Бары иштегендердин саны былтыр 67% түзгөн экен, быйыл мына 54% түздү да. Эми жакында бүтүрүүчүлөрдү жумушка орноштуруу жана медициналык билим берүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча парламенттик угуу болот. Сиздер буга дайындалыңыздар. Бул жакында болот. Ошон үчүн өкмөт өзүнүн версиясын бериш керек. И объяснениясын беришиңиз керек. Эмне үчүн мыйзам иштебей атат бүгүнкү күнү? Саламаттык сактоо тармагы жакшы болсо дейбиз. Бирок көрсөткүчтөр көңүл жубатарлык эмес экени жакында эле болгон өкмөт жыйынында да айтылган. Тармакта реформа үчүн ири каражаттар жумшалганы менен анын жыйынтыктары байкалбайт. Не кылабыз? Бул реформа деп атат. Биз медицинаны талкалап бүттүк. Мен өткөндө 6 академиңизди чакырып алып 3 саат сүйлөшүп отурдук. Бардыгы бир ооздон ошо 6 тең жүргүзгөн реформалардын бардыгын критикалады. Дагы бир маселе. Кыргызстанда гемодиализ аппаратына кезекте турган 828 бейтап бар. Мамлекеттик дарылоо мекемелеринде 65 аппарат орнотулган. Андан 323 бейтап гана акысыз дарыланат. Какая высокая потребность по гемодиализу? Министрлик биринчи жолу жеке борборлор арасында бюджеттик негизде гемодиализди алып келүү боюнча тендер өткөргөн. Ага өкмөт 70 миллион сом бөлүп берген. Дал ошол аппараттын жардамы менен дагы 102 бейтап гемодиализ алууда. Ошондой эле бир жылда өлкө боюнча төрөт маалында жана андан кийин 61 аял өлгөн. Жогорку көрсөткүч Ысык көл, Баткен жана Нарын облустарында байкалган. Негизи саламаттык сактоо тармагында маселелер ого эле көп. Министрлик бул жылы медициналык мекемелерди оңдоого, тармактын ишин жакшыртуу үчүн жетекчилерди сынак менен дайындоону жүргүзмөй болду. Мээрим Бакир кызы, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.